Күйгүзүп тоодой темирде, күйүткө салып жеримде, канаты сынган учагың кайгыга салып элимде. Дал ушул ырсаптар мындан туура 2 жыл мурун Манас аба майданынан 1,5 чакырым алыстыкта жайгашкан дал ушул Дача суу айылына кулап, анда жалпысынан 39 адамдын өмүрүн алган, анын 36-сын жергиликтүү жашоочулар түзгөн. Кулаган учактын кесепетинен курман болгондорго арналган эстеликте жазылган, каза болгондордун элесине арналган мемориалдык комплекске бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү жашоочулар, жарандык активисттер келишти. Каргашалуу кырсык болгон күн эскерилип, Куран окутулду. Түркиянын Boeing 747 жүк ташуучу учагы Кытайдан келе жатып тумандын кесепетинен ушул айылга кулап, бир топ кишинин өмүрүн алган. Азыркы учурда да айыл үстүнөн учкан самолеттор жашоочулардын жүрөгүнүн үшүн алып бүткөн. Мындан улам өкмөт тараптан бул маселени чечип беришсе, жакшы болмок дешет айыл тургундары. Жакшы көргөн кошуналарыбызды, жакшы көргөн алтындай балдарыбызды, ушуларды жоготтук. Бул өтө каргашалуу күн болду. Биз үчүн деле оор болду. Биз мына 2 айлап, 3 айлап стрессте болдук. Алигече өзүбүзгө келе албайбыз. Дагы деле коркуу менен айла жок экен да мына. Дача судагы абалды турукташтыруу боюнча атайын комиссияда иштеген, бирок азыркыга чейин бир тараптуу чечиле элек. Ал эми айылдын статусун кырсыкка байлаган туура эмес дейт биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Анын айтуусунда айыл макамын ала элек, жаңы конуштар башка жайларда абдан көп. Андыктан баардыгын мыйзам алдында бирдей чечүү керек дейт. Бүгүнкү күндөгү статусу бул жерде эл туруктуу жашай турган жер эмес. Мисалы үчүн илгери Союз нормасына салынган дача болуп эсептелинет. Экинчиден мындай маселе биз дача суунун чечиш үчүн эл туруктуу жашап, кээ бир айыл статусу, шаар статусу бар жерлерди чечишибиз керек. Мына Жалал Абад шаарында маселелерди билесиңер, Баткендеги маселени билесиңер. Деги эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүндө ушундай. Мен бул маселеге чейин да, мындан кийин деле мен бир жакка учуп барып калсам, мен дайыма мына ушул самолеттон карайм да. Кырсыктан жабыркагандарга ошол кезде атайын эсеп ачылып, ал эсепке 95 миллион 700 миң сом чогулганы расмий кабарланган. Ал кандай тартипте бөлүштүрүлгөнү тууралуу так маалымат берилген эмес. Ал эми учактын ээси болгон түрк компаниясы да жабыркаган жарандардын жакындарына кун беришкен, бирок канча сумма экени айтылган эмес. Азыркы учурда да айрымдарына жардам берилсе, кээ бирлери аны колго кылгандай. Элдер дагы кызык, түшүнбөйм. Биз атайын самолет менен элди тебелетип кырып салгандай күнөөлөшөт. Бул акмакчылыктын жеткен чеги. Качанкыга чейин бизди күнөөлөй беришет. Алмаз Шаршенович жакшы эле ойдо каза болгондордун жакындарына акчалай жардам кылгысы келип жаткан. Элдин ичинде болуп жаткан талкуулардан кийин ренжип калдык. Аларга 500 миң сом эмес, 5 сом дагы бербейбиз. Жүк кимдики болгон деген суроо ушул убакка чейин так айтылбай келет. Учурунда Өмүрбек Текебаев баштаган депутаттык комиссиянын иликтөө иши. Текебаев камалгандан кийин аягына чыкпай калган. Бирок бул маселеге кайдыгер карабаган жарандар соц тармактар аркылуу ар дайым жазып келишет. Убакыт өткөн сайын кандуу жүктүн ээси кимдики экени суроо бойдон калып келет. Сыргак Бактияр уулу, Адлет Марсбеков, 5-канал.